Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биз бүгүн табияттануу сабагынан жылдыздуу асман жаратылыштын ачык китеби деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты: асман деген эмне? Жылдыздар, түзүлүшү, түрлөрү, топ жылдыздар, аттары жана алардын адамдын жашоосундагы мааниси жөнүндө түшүнүк аласыңар. Асман деген эмне? Асманда эмнелер бар? Ачык талаага чыгып карасак, аалам бизге эки бөлүккө бөлүнүп тургандай көрүнөт. Бутубуздун алдында жер кыртышы, ал эми үстүбүздө көгүлтүр асман. Жерди аба катмары менен курчап турган мейкиндикти асман деп айтабыз. Күндүн жерге келген нурларын атмосфера көк жана көгүлтүр нурларга чагылткандыктан асман көгүш болуп көрүнөт. Биз жер бетинде туруп ааламдын жарымын гана көрө алабыз. Түнкү асман жана жылдыздар. Түнкүсүн асманды карасак, миңдеген жылдыздарды көрө алабыз. Алар бизден алыс жайгашкандыктан кичинекей сезилет. Бирок алардын көлөмдөрү абдан чоң. Баарыбызга белгилүү болгон астрономиялык кубулуштар асманда да болуп турат. Мисалы, асман боюнча күн менен ай кыймылдап турат. Ошондой эле жылдыздар да кыймылдап турушат. Күн бизге эң жакын жана күндүз гана көрүнгөн жалгыз жылдыз. Асманда жылдыздар жалгыз жана топ-топ болуп жайгашкан. Ошого жараша ар бир топ жылдызга ат берилген. Жылдыздардын түзүлүшү жана түрлөрү. Жылдыздар суутек элементинен турган тынымсыз күйүп туруучу шар түрүндөгү түзүлүш. Алар салмагы, өңү жана температурасы боюнча ар кандай болушат. Көгүш жана ак жылдыздар эң ысык 10.000-ден 30.000 градуска чейин. Ал эми сары жылдыздар орточо эсеп менен 6-7.000 градуска чейин ысыктыкка жетсе, кызыл жылдыздар муздак болушат. Жылдыздар көлөмү жана салмагы боюнча дагы айырмаланышат. Көлөмү жана салмагы боюнча эң чоң жылдыз Беттельгейзер. Өңү кызыл, муздак жана күндөн 100.000 эсе чоң. Сверхгигант жылдызына кирет. Ал эми Арктурус жана Сириус жылдыздары күндөн 10.000 эсе чоң болгондуктан гигант жылдыздарына кирет. Ал эми күн сары жылдыз болуп, карлик жылдыздарына кирет. Демек күн
башка жылдыздардан эң кичинекей экен. Топ жылдыздар жана аталышы. Өзүнчө топ болгон жылдыздарды топ жылдыздар деп аташат. Азыркы учурда 88 топ жылдыз белгилүү. Жылдыздуу асманды карасак, топ жылдыздар көрсөтүлгөн чекке ээ. Бул чекти картада үзүк сызык менен көрсөтүлгөн. Ар бир топ жылдыздардын жарык жылдыздары грек тамгасы менен белгиленип, өтө жарыктар альфа, андан кийин жарыгынын начарлашына жараша бетта, гамма деп белгиленген. Өтө жарык Сириус жылдызы чоң дөбөт топ жылдызы менен байланыштуу. Жана Орион топ жылдызынын тушунда жайгашкан. Жираф топ жылдызы 8 жылдыздан туруп, жирафтын сөлөкөтүн элестетет. Кассиопея топ жылдызы 6 жылдыздан туруп, М тамгасына окшош. А Цефей топ жылдызы бир нече жылдыздардан туруп, Цефей топ жылдызын пайда кылат. Орион топ жылдызы 7 жылдыздан туруп, адамдын сөлөкөтүн пайда кылат. Ажыдаар топ жылдызы бир нече жылдыздар Ажыдаар топ жылдызынын сөлөкөтүн пайда кылат. Волопас топ жылдызы Волопас топ жылдызы чоң жетиген топ жылдызынын тушунда жайгашкан. Ал 6 жылдыздан туруп, 6 жылдыздын ичинен эң чоң жарык Арктур жылдызы жайгашкан. Чоң жетиген топ жылдызы. Чоң жетиген топ жылдызы 7 жылдыздан туруп, ар бири арабча аталган жана грек тамгалары менен белгиленген. Ар бир жылдыз эң жарык альфа жылдызы же болбосо Дупха. Андан кийинкиси бета жылдызы Мерак. Андан кийинкиси Фекта, Мегрец, Алиот, Мицар, Бенетнаш деп аталат. Анын башы чөмүчкө окшош болгондуктан чөмүч жылдыз деп аташкан. Чоң жетигендин тушунда уюлдук жылдыз жайгашкан. Кичи жетиген топ жылдызы. Кичи жетиген топ жылдызы да 7 жылдыздан турат. Аларды туташтырганда чөмүчкө окшошуп, чоң жетиген топ жылдызынан кичирээк болот. Ошондуктан кичи жетиген жылдызы деп аталып калган. Чөмүчтүн куйругундагы эң жарык альфа жылдызы уюлдук жылдыз деп аталат. Уюлдук жылдыз же алтын казык жылдызы. Кыргыз жана казак эли уюлдук жылдызды сутка бою горизонттун үстүндө өзгөрүүсүз, кыймылсыз бир эле абалда турганын байкашып, жашоосунда үйүр жылкы менен байланыш болгондуктан алтын казык деп аташкан. Анткени сутканын ичинде кичи жана чоң жетигендин калган жылдыздары ошол казыкка аркандалган үйүр жылкылардай саат жебесине каршы алтын казык жылдызын айланып жүрүшөт. Ал эми чоң жетиген топ жылдызы бир жылдын ичинде
дүйнөнүн түндүк уюлунун айланасында толук bir айлануу жасайт. Ошентип жылдыздарды жаныбарлардын, адамдардын, нерселердин сөлөкөттөрүнө окшоштуруп ар улут ар башка атап келишкен жана жылдыздарга карап кыш, жаз, жай, күз айларын кандай болоорун алдын ала божомолдоп айтып келишкен. Демек, алтын казык жылдызы бекеринен уюлдук жылдыз деп аталган эмес. Түндүк уюл. Узак жолго чыккан саякатчылар, моряктар, лётчиктер алтын казык жылдызына карап горизонттун багытын аныктоону билишкен. Эгер биз ыракы түндүктөн алтын казыкты караган болсок, так төбөбүздө жаркырап турган болот. Бул орунду жердин түндүк уюлу деп аташкан. Ал эми Бишкектен карасак, алтын казык жылдызы улам жогорулагандай сезилет. Демек, алтын казык жылдызынын жардамы менен түндүк уюлду аныктай алабыз. Арктика, Антарктида, экватор, жердин огу. Валапас топ жылдызындагы сары жылдыз Арктур жылдызынын атынан Арктика деген ат келип чыккан. Арктикада жердин түндүк уюлу, ал эми карама-каршысында Антарктида түштүк уюлу жайгашкан. Латынча ант карама-каршы дегенди билдирет. Ал эми түндүк жана түштүк уюлдарды экватор бөлүп турат. Уюлдарды бириктирген түз сызык жердин огу деп аталат. Ошентип, бүгүн биз сабакта асман, жылдыз, жылдыздардын түзүлүшү, түрлөрү, топ жылдыздар, аттары жана алардын адамдын жашоосундагы мааниси жөнүндө түшүнүк алдык. Үйгө тапшырма параграф 27 темага карата суроолорго жооп берип, конспектлеп келүү. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калыңыздар.